Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, акыркы 2 жумада Ош шаарында бир канча жолу сел катталып, анын жыйынтыгында ондогон кишилер каза таап, шаардын инфраструктурасы, жолдор ар кандай чыгымга учураган. Бүгүн ушул селдердин, Кыргызстандагы күтүлүп аткан жана болуп өткөн селдердин себептери, аларды алдын алууга мүмкүн болобу, ушул жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Бул үчүн бизде конокто Исакбек Торгоев, геоприбор илимий инженердик борбордун директору, Улуттук илимдер академиясынын машина тануу, автоматика жана геомеханика институтунун өкүлү, жана Буда сыйлыгынын жана мамлекеттик илим жана техника сыйлыгынын лауреаты. Саламатсызбы агай? Алгач биз ушул эфирди баштаардан мурда биз ошол Оштогу болуп өткөн сел жана анын жыйынтыктары жөнүндө кыскача видеону көрүп алсак. Бул видеодон көргөндөй эле бул Ош шаарындагы акыркы жолу болуп өткөн селдин жыйынтыгы, ар кандай нерселерге алып келгенин жыйынтыктарын көрүп турабыз. Исакбек агай, сизге суроо, ушул негизи бул селдин болушунун негизги себеби эмнеде, аны алдын алуу мүмкүнбү? Алгач эле ушул нерседен баштасак эфирде. Hem быйыл жаз айларында жаан чачындын көп болушуна байланыштуу Кыргызстандын ар кайсы аймактарында сел жүрүүдө. Мисалы үчүн апрель айынан баштап 220дан ашуу учур катталды. Белгилей кетсек, акыркы жолу селдин массалык түрдө өсүшү 2012 жыл болгон. А кезде 217 сел катталган. Өзгөчө кырдаал министрдин маалыматы боюнча, мисалы үчүн 2023 жылы 109 сел жана суу ташкындар катталган. Келтирилген зыян 40 миллион сомдон ашты. Быйылчы 3 айдын ичинде экономикалык зыян 170 миллион сомдон ашып кетти. Бул баары айтып атышат, ушу быйыл жыл абдан мындай селге коркунуч болуп калды. Ошо себептер жөнүндө айтсак, алсак, дагы бир тенденция бар. Мисалы үчүн акыркы 10-15 жыл селдин саны көбөйө баштады. Бул климаттын өзгөрүшү менен байланыштуу. Селдер боюнча азыркы быйылкы катастрофалык абал 2 фактордон табигый, биринчи бул жамгыр жана нөшөр жаан, жана антропогендик негизсиз чарбалык иштеринин кесепетинен жайынтыгынан келип чыгат. То есть 2 фактор. Табигый бул жаан, нымдуу, кар көп, кышында кар көп түштү. Экинчи фактор бул чарбалык иштеринин эмеден себептен сочетание болуп калды да ушул. Мисалы үчүн биринчи фактор карасак, биринчиден бул климаттын өзгөрүш кесепеттери. Жана быйылкы жыл нымдуу болуп калды. Жылдын өзгөчөлүгү, быйылкы жылдын өзгөчөлүгү, тоолуу аймактан айрым майда аймактардан жаан чачындан токтолуш болду. Мындай жергиликтүү жаан дейт, орусча локальный дожди. Бул локальный дожди мындай көп деле жаабаса, бирок көп узакка созулат. Ошон үчүн бул биринчи, бул климаттын эмеси кесепети да. Анан экинчи, буга жай мезгилинде жаан чачындардын нөшөрлөрү, интенсивдүүлүгү жана узактыгы да абдан чоң болуп калды. Ошон үчүн 2 фактор климатический, бул жаан. Экинчиден, селдердин жана алардын кыйратуу күчүнүн өсүшү акыркы 10-15 жылда.
себептерinin biri тоолуу аймактарда чарбалык иштерди негизсиз жүргүзүү жана чөйрөнү сарамжалсыз пайдалануу, жерди пайдалануу болгон. Мисал үчүн селдин активдүү антропогендик себептерин төмөнкүлөр кирет. Жаан чачындуу дыйканчылык үчүн капталдарды жана суу бөлгүчтү туура эмес пландаштыруу жана айдоо, капталдарга сууга арыктардын тармактарын жайгаштыруу жана айыл чарба жерлерин ашыкча сугаруу, айылдардын жана калктуу пункттардын жаныган малдын ашыкча жайуу жана тоо капталдарынын эрозиясы. Мисал үчүн акыркы 10-15 жыл азыр мал көп өтпайбы малдын башы. Ошол малдарды айылдын жанында багышат. Мисал үчүн мурун совет мезгилде жайлоого акырын мындай жаз башталгандан кийин малды жайлоого көтөрүп, азыркы мезгилде жай ошо айылдын жанын барып тебелеп, тепсеп эрозия башталып атат. Ошон үчүн бул деген антропогендик фактор болуп калды. Бул негизги, мисал үчүн көп эле сүрөт бар. Ар бир айылдын жанында түштүктө болсо, биздин бөлөк жерлерде азыр ошо айылдын жергелери, айылдын жанында жерлери бар эрозиядан абдан түшүп атат. Ошон бул антропогендик деген фактор. Бул ошо негизги алса эки фактор. Биринчи природный, табигый нымдуу жыл, жан, нөшөрлүү жан көп болуп атат, особенно азыр байып атасыңар. Мисал үчүн Ош, Кара Суу, Баткен райондордо нөшөрлүү жан күн сайын болуп атат. Минкушта деле биз азыр мониторинг жасап атабыз, жана уран калдыктарды. Ошол күн сайын жан жайт. Андай жыл уже аномальный болот да. Бул биринчи мен айттым. Экинчи могу биздин чарбачылык иштер абдан мындай интенсивно болуп атат. Биз табигый вообще ойлобой калдык. Ошон үчүн бул эки фактор быйылкы мондай рекордду жасады. 3 айдын ичинде 230 сел, 100 миллион, 170 миллиондон ашык зыян экономикалык. Экологический зыянды эсептеген жокпуз да. Ошол. Анан экинчи суроо болду эле эмне, кандай? Бул ошол боло турган селди алдын ала божомолдоп айтып, мындай элдерди даярдап, мүмкүн ал жерден элдерди көчүрүп дегендей мүмкүнчүлүк бар беле? Себеби дегенде бул Ак Буура деген шаардын ортосундагы, Ош шаарында, шаардын ортосунда жайгашкан. Анан ошол шаарга бул миллиондон киши жашаган шаарды мындай алдын алып сактап калууга мүмкүн беле ушул жапа чегүүдөн? Менин оюм боюнча мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Мен бир мисал келтирейин. Совет мезгилинде ошо сел проблемаларына абдан чоң көңүл бурулган. Мен азыр мисал үчүн бир картаны көрсөтөйүн деп атам. Эгер рухсат этсеңиз. Ооба. Мына биз азыр картаны көрүп атабыз. Бул карта совет мезгилинде бир топ илимий топ, Кубрушка деген башкарган топ жасалган. Бул картаны карасак, жалпы территориясында Кыргызстанда 3103 сел коркунучтуу дарыя бар. Эң абдан чоң Чүү бассейнде 479, Таласта 254, Нарын 789, Кары дарыяда Ошто, Исыкөлдө иши кылып 1155 айыл биз азыр ошо сел коркунучтуу жерде жайгашкан. Бул бир. Анан совет мезгилинде ушундай чоң иштер изилдөө, мониторинг иштер жүргүзүлгөн. Анан ушу совет кулагандан кийин бул мониторинг жагынан начар болуп калды, изилдөө жагынан. Мисал үчүн картада көрүнүп атат, дагы бир карта бар. Мурун
100дөн ашык гидропост болчу деген. Гидропост деген bir Daryo'da мындай суу деңгээлин ченечүү жай болчу. Азыр ошо гидропосттор калбай калды, аз эле калып калды. Көп эле метеостанция жабылды. Мисал үчүн тиги божомол жасаган ошондой маалымат керек. Канча кайсы жерде жаан жайт, канча болот, канча убакытка созулат. Азыр андай эме такырып аз болуп калбады. Мен таң калам, бирөө дагы кээ бирөөлөр эме илимпоздор мисалы үчүн Кыргызский Российский университеттен деген Стрижанцев айтып атат, невозможно прогнозировать сели. Жок, бул андай эмес. Эгерде бизде мындай мурункудай изилдөөлөр, мониторинг, станция барын эмен мындай өнүктүрүштүк эч проблема болбойт. Мисал үчүн мындай дагы бир нерсе деген орусча дейт система раннего предупреждения, андай керек болот. Мисал үчүн мониторингдин системасына дагы бир подсистема кирет, ал могу система предупреждения. Сел жүргөндө таш эме барын жерди мындай титиредей болуп атпайбы? Ошондой датчик коюлат. Анан бул датчик суунун көлөмү чоңойгондо ошондой таштардын үнү чыкканда сразу сигнал тревога берет. Же свет менен, же звук менен ошондой. Азыр мындай система бизде жок. Хотя мындай өнүктүрүү эмелерде Италияда, Японияда, Австрияда таги тоолуу мамлекетте андай системалар бар. Мындай система болсо анда бизде кишилер мындай анча көп жет болбойт эле. Иши кылып азыр андан дагы бир нерсе, бул биз деген белгилей кетсек, сел жана тоо кыртышынын эрозиясына каршы күрөштүн масштабтарды күндүн талабына жооп бербейт. Бул негизинен экономикалык кыйынчылыктан байланыштуу селге каршы курулмаларды долбоорго боюнча илимий жаткан негизинен сунуштар жок. Республикада буга чейин ишке ашырылып жаткан селге каршы иш чараларын жана курулуштардын тажрыйбасы начар пайдаланат. Мисалы, дарыя жээктерин, габиондордун жана таштарды толтуруунун жардамы менен бекемдөө, эң негизги сел процесстерин башкаруу боюнча илимий изилдөө жана иштеп чыгуулар, анын ичинде селге мониторинг жүргүзүү, сел бассейндерди иш жүзүндө токтогон. Мына 30 жылдан бери андай изилдөөлөр токтоп калгандан кийин биз азыр билбейбиз. Мисалы үчүн бул Капчыгайда канчак топурак бар, мындай коркунуч топурак, эгерде жаан жаса ошо топурак суу менен аралаштырып сел болот да чыгат. Ошо эрозия деген мурун мындай геологдор, экзоген геологдор, биздин инженер геологдор, Кыргыз геология агентстводан ошо жыл сайын изилдеп барып обследование жасап, бул Капчыгайда азыр топурак көп болуп калды, жаан жаса коркунуч болот, ошондой бир божомол прогноздор жасашкан да. Мисалы үчүн Совет кезинде жыл сайын жазында вертолетный облет жасалган да. Вертолеттен барып чоң мындай территорияны карашып, анан айтышкан, быйыл мындай мүмкүн болду. Азыркы карталар МЧС бергенде карасаң 90% Кыргызстан территориясы сел коркунуч. Мисалы үчүн карта 10-13, 17 июльгü картаны карасам 90% сел опасно. Сел коркунуч дейт. Конкретно жок. Кайсы дарыяда, кайсы өрөндө, кайсы эмеде. Бул негизги ошол айтарым мен. Анан ошол сиз бул суунун нугун башкарып турган ошол эле дамбалар жөнүндө айтып кеттиңиз. Азыркы күндө Кыргызстанда сиздин маалыматыңыз боюнча Кыргызстандагы дамбалардын абалы кандай? Бул канча убакытта жаңыртылып туруш керек? Дүйнөлүк бир практикага ылайык, илимий практикага ылайык кайсы убакта бир жаңыртылып, көзөмөлдөнүп, анан кайра каралып чыгыш керек да? Себеби дегенде биз көрүп атабыз, ушул климаттын өзгөрүүсүнөн улам
жаан чачын күчөп атат, суунун мөңгүлөрдүн эрүүсү күчөдү. Ушулардын баары жыйынтыгында мындай селге алып келип атпайбы? Анан ошол жерлерде дамбалар, жаңы дамбалар курулуш керекпи? Суунун нугун башкара турганчы? Сиз туура айтасыз. Мисалы үчүн Кыргызстанда жакында бир адаптационный план к изменению климата уюштурулган да. Биз ошону жазганбыз. Азыр могу климат өзгөрүшү боюнча дарыя май айында, апрель айында суусу көп болот. Анткени тоодо кар эрип атат, жаан жай. Презентацияны өчүрүп койсоңуз, сиз чоңураак болуп көрүнгөн турганда. Эмнени картаны өчүрүп салайын, Азыр. Азыр дамба жөнүндө айтсак, акыркы мезгилге мындай акыбал жаман болуп калды. Мисалы үчүн кээ бир дамбалар бассейн суточный регулированияга балык өстүргөнгө кетти. Же тазаланган жок көптөн бери. Селихранилищеден мисалы үчүн могу автожол Бишкек балыкчы. Ошол жерде бир топ селихранилищен сел топтогон эмелер болчу да. Алар көптөн бери тазаланган жок. Бул азыр дагы бир мындай азыркы мезгилге өзгөчөлүгү, азыр селдин көлөмү чоңойду. Мисалы үчүн мурун селдер көлөмү аз эле болчу. Азыр мындай абдан чоңойду. Миллионго чейин кетип атат. Мисалы үчүн мына 98-жылы Шахимардан деген эмеде мөңгүлүү көл жарылып, ошо сел өттү. 100дөн ашык балдар Өзбекстан территориясы пионерларына каза болуп калган. Анын көлөмү 3 миллион болчу. Селдин көлөмү 3 миллион. Суу таш менен, шагыл менен деген ошондой эме. Азыркы ошо тенденция климаттын өзгөрүшүнүн селдин саны көбөйүп атат, анын көлөмдөрү чоңоюп атат. Ошон үчүн абдан коркунуч берет. Анан дагы частота повторяемости. Мисалы үчүн Майлуу сууда 2010 бир жылда бир дарыяда 3 мал сел өттү. Ошондой азыр бул да климат өзгөрүшүнө эмес кесепети. Мисалы үчүн мурун Майлуу сууда биз көп иштегенбиз, көчкүнү монитор жасаганда. 3-5 жылда бир мал сел болгон. Азыр жыл сайын болуп атат. Вот мен 2012-жылы айтып аткандачы, рекордный жыл болгон. 4 мал сел болду. Вот ошонун баарын эске алыш керек болуп атат. Жаңы дамбаларды даярдаш керек, каналдарды тазалаш керек. Анан жанагы акыркы мезгилде бир өрт чыгып атпайбы капталдарда? Ошол да абдан жаман эме. Абдан факт, начар коркунуч фактор. Өсүмдүктөр күйүп кеткенден кийин каптал эрозия абдан чоң эрозия. Даже кичинекей жаандан же тумандан ошол анан эмени берет да, жана материалы, селдин материалысын, топурагын, кумун, шагылын, ошол жаан болуп капталда менен сууга түшөт. Судан эгерде сууда жаан эмесинин угу абдан чоң болсо, мындай абдан коркунуч сел болот. Лай сел. Азыркы негизги майылды түштүктө азыркы лай селдер. Анан дагы мындай таштак селдер болот. Булар абдан начар коркунуч, анткени алардын мындай разрушительный силасы абдан чоң. Талкалоосу каттуу. Анан дагы акыркы мезгилде дагы бир селдер, глациальный сел деген бар, чыкты. Ал мурун деле болчу, азыр көбүрөөк болуп калды. Мисалы үчүн 2016-жылы Сокулук районунда Акбай деген көл жарылып, Сокулук суусунан абдан чоң сел өттү. Ошол глациальный сел алар деле абдан коркунуч болуп атат. Ошондой бир азыр акыбал болуп атат. Ошон үчүн биринчиден изилдөө, мониторинг, жанагы дамбаларды куруу, каналды тазалоо,
ошонун баарын даярдаш керек. Не только МЧС тарабынан тиги Минводхоз, Минсельхоздон жергиликтүү өкмөттөрдүн баарын ошону жасаш керек. И МЧСке дагы бир сунушум, азыр мындай акыбал болуп калды, селди мониторинг үчүн биздин гидромет ошонун негизги эме болуш керек. Мурун Совет кезинде гидромет сел лавиналардын эң негизги ответственный болчу да. Азыр мындай биз гидромет МЧСтин алдында иштейт, бирок тем более мына акыркы 1-2-3 жылда көп автоматический метеостанция коюлду. Анысы иштебей, маалыматын ким обрабатывать этип атат. Ошонун баарын гидрометке поручить этиш керек, менин оюм боюнча. Это анткени сел суу менен байланыштуу да. Жаан, сел, департамент мониторинга мисалы үчүн башкасын карасын, жер көчкүлөрдү, анткени ал жерде геологиялык себептери бар да. А бияк гидромет, биздин кыргыз гидромет. Биз көп эле аны айтып атабыз, депутаттар айтты, мисалы үчүн Казакстанда азыр Казгидромет өз маалыматын акысын берип атат баарына. Сураган киши. А биз мисалы үчүн прогноз жасайбыз десек, кайрылсак айтып атат, акчасын төлөгүлө. Бул вообще түшүнбөгөн жумушта. Кыргызстан үчүн иштеген гидромет центр маалыматты чогултат, эч кимге бербейт, же өзү обработка мындай сел жагынан коркунучтарды изилдебейт, рисктарды, же бербейт. Бул ишке жарабаган жумуш да. Менин оюм ошондой. Эмелерди аткарсак, анда мындай, во всяком случае, жертва болбош керек селден. Андан сырткары ошол Бишкек шаарында Чүй өрөөнүнүн аймагында дагы ушул бороон чапкын күтүлүүдө деген маалыматтар бар. Анан ошол бүгүн дегенде социалдык тармактарда, ар кандай интернет булактарында ушул Аларча улуттук паркынан башталып кайра сел жүрүүсү мүмкүн деген да сөздөр айтылууда. Бул канчалык мүмкүн, ушундай болуп кетүүсү мүмкүнбү? Бул учурда азыр кандай кадамдар көрүлүш керек? Бул сиз айткандай мындай адамдык ар кандай жапа чегүүгө алып келбеш үчүн, адамдардын өмүрүн коркунучтан сактоо үчүн. Да, мен көп эле маалымат көрдүм. Анан акыркы азыр бизде Бишкекте мындай Госгеология агентствосунан суу проблемасында Сергей Александрович Ерохин бар, гидрогеолог. Ал өзү ушу Аларча паркында тиги баарын изилдеген, сел коркунучтарды, көлмөлөр, мисалы үчүн Адыгене деген көлмө барбы? Ал жерде мындай атайын мониторинг станция турат. Суунун угун текшерет, ошонун баарын иштеп атат. Карталар түзгөн. Эгерде моундай көлдүн жары болсо, канчага кетет, суу канчага чейин жетет, канча маалда, кайсы ошондой изилдөөлөр өткөрүлүп атат. Анан дагы бир жакшы мурун Совет кезинде болчу, Аксай деген эменде Институт автоматика атайын системаны койгон, приборлорду. Эгерде тиги бийик тоолордо сел башталса, ошо сигнал берет да. Сигнал анан тиги сел эмеге чейин жеткенче шаарга 20 минут, 30 минут бар. Анан ошол 20-30 минутта элдерди чыгарып, опасный чыгарып, ошонун баарын мүнчүлүк берилет. Аларча паркынан анан дагы Ерохин өзү интервьюда айтты, мурун жыл сайын вертолетный облет жасаган. Быйыл июль-августта баштайт. Август айында ортосунда МЧС, ошо Ерохин, анан башка специалисттер вертолетко баарын тиги ошо мөңгүлөрдү, тиги көлдөрдү текшерет, деңгээлин айтышат. Есть такая опасность, жок. Анда уже сунуштайт. Мисалы үчүн Адыгене десек, МЧС 2-3 жыл мурун суунун деңгээлин атайын эме менен түшүрүлгөн деген, понижение уровня озера Адыгене болгон. Мисалы үчүн көлтөр эмедечи, кегети эмеде Чүй районундагы көлмө бар эмеспи?
ал жыл сайын толуп калса, тиги мониторинг өткөрүлөт, анан тиги дамбанын эмесин бекемделет. Ошондой биздин могу Чүй районунда, Бишкек тарабында андай жумуштар өткөрүлөт. И менин оюм боюнча мындай шаарга коркунуч жок. Тем более тиги Адыгине, башка көлдөрдү алсак, алар шаардан 40 километр алыс турат. Ошо эгерде сел болсо шаарга жетет, бирок мындай коркунуч жок. Тем более тиги эмелерде бар да, водохранилищелер бар, ал эмесин жартынтка эме тосот ошо селдин. Ошондой эгерде Бишкек, Чүйдү алсак. Анан негизи эле Кыргызстандын башка аймактарында бул канчалык даяр болушу керек? Себеби дегенде Ош, андан ары Ноокат да болду. Ушул нерселерге канчалык даяр болушу керек деп ойлойсуз? Азыркы күндө кайсыл нерселерге көбүрөөк болуш керек? Бул мүмкүн мамлекеттик кызматтар дагы гана эмес, жергиликтүү эл дагы эмнелерге көбүрөөк көңүл буруш керек? Биринчиден, жер кырчын сакташ керек. Тиги мисалы үчүн дарыянын өскөн эмелердин өсүмдүктөрү тийбеш керек. Мындай калсак, Жалал Абад районунда эң сел корунуч райондор бул эме Ак Сый район, Жаңы Жер район бар. Ош районунда, Ошто мындай чоң сел мен эсимде жок болчу. Бул абдан өткөн 14-15 июлда абдан мындай чоң сел өттү. Муну мен вообще таң калдым. Кандай мындай ошондой болуп калды. Мунун себебин дагы эмен кесепеттерин изилдеш керек да азыр. И ошондон кийин мындай эмелерди, чараларды аткаруш проекттерди жасаш керек. Анткени мурун Совет Союзунда мындай карты защиты территории болчу. Ар бир райондо, ар бир кыштакта мындай чегилген, бияка курулуш жок, уруксат берилген жок. А бизде азыр мындай абдан любой жерде куруп атат, темени куруп атат, станция, малды, фабриканы. Мен бир мисал келтирейин. 2012 жылы эмеде Алай районунда деген кыштактар bilen чоң эме. Гүлчөдө 2002 жыл. Гүлчөдө абдан чоң сел көчкү жылды. И ал көчкү 300дөй жаңы үйдү барын кулатты. Бул үйдү салып аткан кишилер ал деген кайнама айылдан көчүрүлгөн. Акчасын берип жаңы үйлөрдү салып көчкү басты. Анан ошондон кийин дагы буларды эмне кылабыз деп ошо Гүлчөнүн айылынан Жусалы деген эме бар. Ошол жерге курабыз жаңы эмелерди, үйдү эл үчүн. Бул сел коркунуч эме болуп калды. Мурун абдан мындай жесткий требования болчу да. Эта территория запрещена для строительства населенных пунктов, дорог, муну азыр вообще аткарылбайт. И бул беп анан тиги эгерде абаны коркунуч булактарды алсак, өзүңөр мына жанатан бери айтып атабыз. Климаттын өзгөрүшү, ошонун жан жары эмени бар. Эгерде эсепке барын алсак, ошондой абдан ушул изилдеш керек. Андан изилдегенден кийин тиги мен картаны көрсөтөм, не просто карта, ал картада 3 деңгээль коркунуч райондору бар. Абдан коркунуч кызыл, орто коркунуч сары, и мындай коркунучу жок райондор. Азыр баары бир эме менен МЧС картаны карасаң сары бойнок менен бар боеп салды. Ошо эгерде ошондой мурункудай болсо, тартип, изилдөө, мониторинг, анан могу мен айткан гидрометтин эмеси коопсуздугу болсо, анда сел менен мындай чоң проблем болбойт. Эме, во всяком случае, люди не будут гибнуть.
Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Ушул тема боюнча кошумча мүмкүн дагы бир айтылбай калган фактылар, нерселер жөнүндө айтып алсаңыз болот. Бул мисал үчүн мен бир Казакстан алсак, ал деле тиги Эли Ала тау деген эмелер бар, кыркасы. Ошолордо да абдан чоң селдер. Алмата, бирок алар абдан чоң көңүл эмеге бурушат. Селезащитный плотин деген курганга. Өзүңүз билесиз, Медеоодо бир 76-жылы абдан чоң тосмо, 300 метрде эмес, бийиктиги тосмо Алматыны сактады абдан сел болгондо. Бөлөк Дарыялда, ошо Алмата, тиги Талгар райондордо ошолордун бир жакшы эмеси бар, мекемеси, КАС Селезащита деген. Ошо КАС Селезащита алар изилдейт, алар карашат, эмесин коркунучунун деңгээлин эсептейт. Анан ошого карата анан эмелерди, проекттерди жасайт. Эмне кылабыз? Здесь воду будем понижать, там построим плотину, здесь водопропускные сооружения, селехранилище. Бизде андай пока комплексный жумуш жок. Вот бул ненормальный ситуация азыр. Ошонун үчүн быйыл уже эме канча 10дон ашык киши каза болду, 20-га жакын балдар. болду. 20 жакын балдар. Болмаган нерсе да. Мисалы үчүн сел бул жер түтүрө эмес. Селди эгерде изилдесең, мониторинг жасасаң, аны обязательно эмесин, рискин деңгээлин азайтыш керек мүмкүнчүлүк бар. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Кыргызстанда болуп аткан селдер жана анын алдын алуу айтуу мүмкүнбү? Ал үчүн аны алдын алып, адамдардын жапа чегүүсүнөн сактоо үчүн кандай аракеттер көрүлүшү керек? Ушул жөнүндө сөз кылдык. Биз айта кетүүчү нерсе, быйыл расмий маалыматка ылайык Кыргызстандагы ар кайсы аймактарда катталган сел кырсыгынан улам 20-дан ашуун адам каза тапкан. Бул акыркы учурда ошол эле Ош шаарындагы болгон окуяда 4 киши каза тапканы маалымдалды. Бул жөнүндө бизде сөз курууга бизде Улуттук илимдер академиянын машина таануу, автоматика жана геомеханика институтунун геоприбор илимий инженердик борборунун директору Исакбек Торгоев болду. Исакбек агай, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайпурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Силерге де рахмат. Биздин элибизди Кудай сактасын селден, көчкүлөрдөн, жер титирөөдөн. Бирок биз өзүбүз аракет кылыш керек. Ошондо пайда болот. Чоң рахмат агай. Жакшы туруңуз.